Кыргыз маданиятында өзгөчө бир жакшы жаңылык болуп турат, себеби Ороздунун 10 уулу аттуу анимациялык тасма тартылды. Мына ушул тасманын тегерегинде жана Манас эпосун мындан ары сериал кылып, мультфильм кылып тартып, жалпы көрүүчүлөргө кандай кылып, кандай өңүттө жеткире алабыз деген суроонун тегерегинде сөз кылуу үчүн бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор, режиссер Молдосейит Мамбетакунов агайыбызды чакырганбыз. Кутман менен агай. Саламатсыз агай. Студиябызга кош келипсиз. Алгач мына ушул жакшы бир эмгек үчүн сизге ыраазычылык билдирип куттуктайбыз. Мына ушул Кыргыздын улуу дүйнөсүн жалпы элге тартуулап атасыздар. Алгач жалпы көрөрмандарга мына ушул сиздер тарткан анимациялык тасмадан кыскача үзүндү көрсөтөлү. Андан соң агай ана маекти уланталы. Ороздунун 10 уулу атасынча боло албай, жон туташып бир туруп кайрат каруу кыла албай, корнуп жүрдү ар жерде, кыргыйык кууган чымчыктай. Эгер оң колунун бармак астындагы бейтөктө Манас деген ат жазылуу болсо, түптүс мага алып келсин. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип сиздерге ташталган соолдун дагы жообу акырындап жалпы көрөрмандарга тартуулана баштады. Себеби Манас эпосу мына ошентип мультфильм болуп көгүлтүр экранга чыга баштады. Агай, сизге ишиңизге ийгилик. Эң сонун бул тасма болуп эл көрүүчүлөргө аябагандай жакшы маанай тартуулайт деген ишеничтебиз. Бул ой негизи кандайча жаралды? Режиссер сизди таңдадыбы, же сиз аларды таңдадыңызбы? Идея кандай пайда болду? Эми бул мындай да, биринчиден бул Манасты мультфильм кылып жараттуу бул Кыргыз фильм киностудиясынын идеясы. Мына ошолор Айбек башында туруп атпайбы, Жангазиев. Анан ошонун редкология тобу көптөн бери ошо ойлонуп келаткан Манасты мультфильм кылып чыгарсак. Эми бул мультфильм жанагындай балдардыкы деп айтканда туура эмес. Мультфильмди чоңдор да көрөт. Ал эми жанрга жараша эмес, ал тема менен идеясына жараша болот да. Ал эми мына ошол мультфильм аркылуу Манасты жеткире алабыз. Пока көркөм фильмди тартууга мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ага чоң акча керек. Чоң техника керек. Мультфильм менен бираз жеткирип турабызбы деп ойлонуп, ошону баштаганы абдан жакшы болду да. Мына ушул ишти баштаардын алдында режиссер Каныбек деген жигит бар, өзү мультипликатор, Манас университетинде сабак берет. Мына ушул жигит мага айтты, ушундай Манастын мультфильмин чыгарып атабыз, ушунун сценарийсин жазып бербейсизби деди. Анан мен сурадым, кимдин варианты боюнча тартабыз аны, варианттар көп, манасчылар көп десем, анан биз Жусуп Мамайдын вариантына токтолуп атабыз деди. Анан эмне үчүн деп айтсам айтты, эми бул кичине анча-мынча Жусуп Мамайдын айтуусунда анча-мынча өзгөчөлүктөр бар деп атышат. Манасчылар менен консультация кылсам деди. Анан мен мурун деле Манас менен өзүм тааныш эле, Жусуп Мамайды мен жакшы таанышмын, себеби ал кишиден ошо өлөрүнө бир 4 жылбы, 5 жыл калганда барып, даректүү фильм тарткам. Өзү менен сүйлөшкөм, өзүнүн көзүндө көргөм. Анан кийин мен ойлодум, ал кишинин айтуусу боюнча болсо, мен ал кишинин вариантын жакшы билем. Баардык айткан эмелерин окуп чыккам. Анан жана кээ бир кишилер айтып атпайбы, ушу Жусуп Мамай өзү жазма, анан ал айтчу эмес деп. Аны дагы мен төгүнгө чыгарам, себеби ал киши айтып дагы жазган да Манасты. Аны жазып калган себебин өзү айтып берет. Ушу журналисттер ушу Манасты жазып алабыз деп мен айттыра берип, кайра жаза беришип, кайра башынан чүрүп, кайра айттыра беришип, кайра ушинтип жазаткандан силерге эмне керек? Менин артисттик
чеберчилигим кереби же айткан өзүмдүн талантым эмнени ачкыңар келип атат десе, муну биз жазып кагазга түшүрөбүз деди келе дегенде, мен айттым дейт, мен муну өзүм эле жазып берейин андай болсо, эмне бара болосуңар деп туруп, мен анан ошонун баарын колго алып жазып бердим. Кийин ошо айтуу менен жазуум мындай бирге болуп кетип атты, барабар кетип атты деп ошентип айтты да. Анан ошонусу эсиме келди. Анан мейли анда жазып берейин дедим. Анан бул мультфильмге сценарий жасоо өтө кыйын. Албетте, технологиясы такыр башка. Көркөм фильмдерге, документалдык фильмдерге караганда. Анан мен ушу жазардын алдында биздеги эң мыкты манасчы деп атап жүргөн Саякбай атабыздын манасынын окуп чыктым. Баш вариант. Мен бул негизи баардык манас жөнүндө эмес. Бул мультфильм бул манастын башы эле. Башы жанагы манастын ата бабалары туурасында. Анан ошо эрекини Мамайда кандай берилген, Саякбайда кандай берилди экен деп мен экөөнү салыштырып окуп көрдүм. Окусам, окуя бир. Бирдей эле окуя. Ал эми ошондо катышып аткан каармандардын аттары ар башка. Мисалы үчүн Мамай айтат. Бул манастын чейинки аталары Орозкулдан башталат деп айтат. Орозкулдан тараган 10 уулу деп биздин мультфильмдин темасы дагы ошондой айтылды. Ал эми Саякбайда болсо бул Түгөл хандан башталат. Түгөл хан, Баян хан, Чаян хан деп ошонун ары карай кетет да. Экөөнүн окуясы бирдей эле. Бирок аттары кичине алмашылганда, мында 10 уул десе, тигинде деле 8-9га чейин барат. Ал эми ошол тиги именно Алоке деген хан болгонун, анан ошолор тиги кыргыз элин чапканын, анан анын баарын туш тарапка таратканы, анан кантип кыргыз эли чогулуп, кантип өзүнүн жерин, элин кантип кайра сактап калды, Алокени кууп чыгып, экөөнүн эмеси бир эле, сюжетни жана биз айтып аткан окуясы бирдей эле. Мына биздин мультфильм ушул жөнүндө. Ушул жөнүндө болду да. Эми мындан ары сериал кылабыз деп атат. Кыргыз фильм киностудиясы эгерде мүмкүн акча табылып калса, бул эми акчадан зависит. Мына эми манастын төрөлүшүнөн эми башталат. Бул эми кичине кыйыныраак. Себеби манастын келбетин келтириш керек. Анын жоокерлерин келтириш керек. Ал эми ага чейинкилерди мүмкүн фантазия этсе болот, бирок манастын келбетин келтириш, аны баатыр кылыш, ошону элге алып чыгыш бул өзү абдан кыйын нерсе. Мультипликатордун алдыларында аябагандай чоң максат туруп атат да. Анан кийин мында да өзүңөр көрүп атасыңар, ал эми ошол учурда жашаган элдин кийимдерин, жашоо турмушун, жана боз үйлөрдү, минген аттарын, жаңган тагынган аттарга тагылган жүгөн куяшка курал жарактарын баарын окшоштурушубуз керек. Ага, конечно, бул тарыхты жакшы билишибиз керек. Туура. Мына ошолордун баарын бир сыйра мультипликатордо карап чыгыш керек. Мен айтпайм бүгүнкү мультфильмде баары ушундай мыкты болду деп. Конечно, бул башталган иштин башында кемчиликтер сөз болбой койбойт. Мүмкүн сценарийде кемчилик бар, мультипликатордо кемчилик бар. Биз мындайды мурун биздин мультипликаторлор, художниктер тартып көргөн эмес мындай мультфильмди. Азыр жаңы башталыш болуп атат. Ошону кыймылдатышып, ошолордун кийимдеринин образын табыш эле бир топ. Мына ошон үчүн мүмкүн кээ бир учурларда, кээ бир айтабыз эпизоддордо мүмкүн кемчиликтер болгондур. Бирок ушунун башталышы өзү жакшы нерсе да. Албетте. Анан эми биз ошондо мындай элдин алдына, бир аз киночулардын алдына, бир аз ошо кино тааныган адамдардын алдына мен манасчыларда болобу дедим эле. Манасчылардан келген жок, манас таануучулардан дагы келишкен жок. Бирок жадырап жайнап жанагы биздин соцсет деп коебуз, ошондо жазып атышат көрбөй эле. Бирөөдөн угуп жазышат, алардын өздөрүнүн эмеси. Ушул жерде айта кетсем, агай, биз негизи кесиптештерибиз менен баягы жөнөкөй адамдардан дагы сурамжыладык, мындай ушул чоң-чоң манасчылардан дагы бул жөнүндө сурап, бул тасма жөнүндө айта кетсек, алар айтат, бул тасма жөнүндө эч кабарыбыз жок, эч көргөн эмеспиз.
сценарий кандай болгон, кимдин вариантында жазылганын дагы билбейбиз депчи. Анан кээ бирөө ушул Саякбайдын вариантында айтылыптырбы, жазылыптырбы, бул кандай деги өзү деп ойлонуп да калгандар болду. Негизи бул чоң талаш тартышты, чоң эле бир талкууну жаратат окшойт агай. Сөзсүз. Эми жакшы чыгарма болсо талаш тартыштар көп болот. Жаман чыгарма болсо ушундай болгон экен деп эч мунчукпай басып кетет. Мен талаш тартышка жакшы ал. Талашып тартышатуучу ичинде бир нерсе бар. Болбосо аны эч ким талашып тартышпайт. Бул жаман экен койчусун деп коюп басып кетет. Талаш тартыш демекчи агай, ошол өзүңүз айтып аткан эле интернет желесинде жазылып атат. Ошол 6-кылымда мисалы молдо болгон эмес да, бирок бул мультфильмдин арасында бар экен. Эми мындай деп ойлосо болот да. Мүмкүн алар да туура. Себеби чындыгын айтканда 5-6-кылымда бул эми Манастын бабалары исламга чейинки. Doğru деп айтабыз да. Бул айткандарында да жөйлүү нерсе бар. Бирок бир нерсе бар да, ошол Манас биз тарткан жана Манастын бабаларынын ичинде бирде жолу ислам жөнүндө сөз жок. Молдо жөнүндө сөз жок, Куран жөнүндө сөз жок. Ал эми Саякбайдын вариантын карап көрсөңөр айтат. Жакыпты айдап келатканда дейт, Акталалы сүрөттөдү дейт. Актала деген жер экен, сонун экен, гүлдүү эме экен, тиги жыландары мындай экен, анан малдары мындай экен, анан Kudret Allah Taala ушул жерге бериптир деп айтат. Сөз барбы? Алла Таала жөнүндө. Bundan улам мен ойлоп атам, ошо биздин Манас атабызга чейинки бабаларда бир сыйынуу сөзсүз түрдө болгон. Кудретке сыйынуу. Сыйынуу дегеле болгон да. Эми мүмкүн мультипликаторда кичине кемчилик кетип калса керек, ага ошонун жана исламдын атрибуттары, мисалы үчүн жана селде, мисалы үчүн да, же болбосо жанагы тесбе кирип кеткени, бул эми биздин мультипликатордо мүмкүн бир өткөрө кооздоп жибергендигинен болсо керек деп ойлойм да. Муну эми муну кабылдайбыз. Оңдоп коебуз чыгаардын алдында, бул өзүнчө. Эми ушундан улам мультфильмдин идеологиясы бузулуп калыптыр деген туура эмес. Чынын айтканда, оңдоп коюш оңой эле нерсе. Туура айтышты деп айтабыз. Бирок жанагыреки Саякбайдын вариантында бир жөнүндө Алла Таала жөнүндө айтат, Кудурет жөнүндө айтылат. Анан ошондон улам биз ойлойбуз, ушундай бир сыйынуу болсо керек деп ойлойм. Жакшы. Агай, анан мына өзүңүз айткандай бул Ороздунун 10 уулу деп аталышында эле бул Манастын башкы этап, алгачкы кадамдар экени Манас эпосунда айтылып атат. Анан эми бул окуя, өзүңүз айткандай Манаста ар бир окуянын сүрөттөлүшү эле узун сабак, узун кеп, ар бир курал-жаракка токтолушу эле канча сүрөттөш сөз менен. Ал эми ошол кыска убакыттын ичинде ушул анимация жанры менен түшүнүктүү, жеткиликтүү, тарбиялуу, өзөктүү кылып элибизге жеткирүү мүмкүнбү агай? Эми, конечно, бизде мындай да. Бул мультфильм деген, бул өзү биз үчүн жаңы нерсе. Биздин кинематографисттер үчүн мурун болгон, албетте, бирок мисалы үчүн жанагы Европанын, же болбосо Американын, же болбосо орустардын деңгээлине биз ошо жете элекпиз мультипликация боюнча. Ал үчүн биз эмне болуш керек? Сүрөтчүлөр болуш керек, художниктер, асыккан адистер болуш керек, компьютерщиктер болуш керек. Анан жакшынакай компьютер болуш керек, мыкты аппаратура. Мисалы үчүн, если бизде ушунун баары шайма-шай болуп, адистер болуп, аппаратура болсо, эмне үчүн Манасты аватырдай кылып тартууга болбосун? Болот. Мисалы үчүн, бизде чыгармабыз бар. Мисалы үчүн, Кудайга шүгүр, адабияттык негиз бар. Көкөлөтүп, аябай мыкты кылып чыгарса болот. Мына ушулар кичине тоскоолдук болуп атат да бизде. Анан мындай кылыш керек да, кичинекей, мен ойлойм, ушу кичинекей нерседен эле биз мынтип айтабыз, ушун мисалы үчүн 1-2-3 сөз болсо эле ошо үйрөнүп турабыз. Мисалы үчүн Манастын бардык варианттарында катын деген сөз бар. Эми ушу катын деген сөздү биз эгер мультфильмде аял деп айтсак туура болобу? Болбойт да. Катын деген сөз кыргыздардан илгеркиден бери келаткан сөз. Аны таажылуу, аябай мыкты, тескерисинен аябай жакшы мааниде айтылат. Жакшы мааниде айтылат катын. Муну айтпагыла, аял деп айткыла, катын деген тарбиялык мааниси балдарга тескери маани берет дегени бул түшүнбөгөндүк деп ойлойм да. Мисалы үчүн мен ошондуктан ойлойм да, бул биздин адабияттык сөзүбүздү, өзүбүздүн сөздүгүбүздү бузбай ошол вариантында эле түшүндүрүп бериш керек. Катын деген деле жаман сөз эмес. Аял деген кысматчы аялдарды айтат деп Ораматлык тиги сынган кылычтын автору Касымбеков айткан. Катынды катын деп айтасыңар.
кысматчы аял да аял деп айтасыңар. Силер булар эмне алай маданиятты улаштырып атасыңар. Бул силер бузуп атпайсыңар кыргыз сөздөрүн деп. Мына ушундай кээ бир Манаста бүгүнкү күндө биздин кээ бир жаштарыбызга орой көрүнчү нерселер бар. Бирок ага карабаш керек деп ойлойм. Себеби биз нукура сөздөрдү калтырышыбыз керек деп ойлойм. Мына ушундай жерлеринен кичине талаш тартыштар болот да. Буну мынтип коюпсуңар, тигинтип коюпсуңар деген жер бар да. Анан кийин дагы бир нерсе мындай да, биздин именно тартып аткандагы идеология мындай болуп атат да. Бул Манас эпосунда, мисалы үчүн, смотрите, ал Манаска чейинки төрөлүгүнгө чейин алардын ата бабаларында канча кысым көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн, ошол бир бабасы кыйын болгон. Ал элдин баарын башкарып турган. Ал өлгөндөн кийин дагы бир бабасы келген, анысы начар чыккан. Анан тиги душмандар Алоке, анан тиги булар келип алып Молто дегенде анан басып алган аларды. Анан Кыргызстандын баары тең туш-тушка тараткан. Алокенин бийлиги Андыжандан Алтайга чейин болуп. Ошон үчүн ошондо Акталаны да айтып кетет, ошондо тиги ат башыны да айтып кетет, ошондо жана жерде бирөө суроо берди ошол жерден Нарынкол деген эмне деп. Албетте бул эсли Алоке өзүнүн бийлигин Алтайдан тиги эмеге чейин, Андыжанга чейин кылып атса, Нарынкол кирбей койбойт да, себеби баары Нарынкулдун жээгинде жайгашкан. Мисалы үчүн да ушундай анча-мынча мындай түшүнбөстүктөр бар да. Муну мындай кылыш керек да. Мен ойлоп атам, ушул мындан аркысында мүмкүн эми бул мындай болду да, бунун сценарийин жазып бүткөндөн кийин биз Кыргыз фильм киностудиясынын редакциясына тапшырдык. А жерде билимдүү адамдар отурат. Алар 2-3 сыйра окуду. 1-2 сапар оңдотту мындай кылып. Анан кийин ошондон кийин анан тартууга жиберди да. Болбосо эле жөн алага эле тартыла деп эле бул чийип эле тиги карандаш менен тиги баракка чийип койгондой эмес. Андан кийин бир топ көрүштү. Анан өткөндө мына премьерасы деп атап коюп көрсөттүк. Дагы ойлор айтылды. Мультипликаторлор дагы киришип мүмкүн бул жерин мындай кылып коебуз деп атат. Ошентип отуруп такталып отуруп чыгарма жакшы бышып жетилет да. Андан кийинкиси мына эми Манастын төрөлүшүн тартабыз деп аракет кылып атышат. Анда дагы ойлонуп атышат азыр. Кимдин варианты менен боюнча айтсак, же ушул Мамайдын варианты менен улантабызбы, же болбосо Саякбай атабыздын вариантына чөбүзбү, же Сагынбай атабыздын вариантына чөбүзбү. Демек, улансагай башка Манастылардын варианты алынышы мүмкүн экен. Мүмкүн. Эми аны жанагы мен ойлоп атам, мындан кийинкисин ошо жана Манасчылардын баары чогулуп алып, анан кийин кайсы вариантта тартабыз, муну дагы бир сүйлөшүп коюш керек да. Бул бир нерсе бар да, бул Кыргыз баатыр агайындарыбызды чогулсак эле талаш тартыша берип эч ким эчтеке болбой калат. Мына Шабдандын сценарийин жазып баардыгы чогулуп атышып, Шабдан тартылбай калды. Тиги өйдө төмөн чоюп атышып. Ошондой болуп калбаса экен деп атам. Тигинин варианты жакшы деп, тигини анан дагы бирөөлөр чогулуп алып, мунун варианты жакшы дей берип, акырында айтат, ай, койгулачы тартпай эле койгула, чылбырды койгула деп коюшкун. Ошон үчүн биздин жанагы Мамайды тартабыз деп эле токтолгонубуз ушул болду да. Эгерде биз талаш тартышы баланчанын варианты дей берсе, бүгүн бул мультфильм тартылмак эмес. Варианттарынын балешиктери көп. Меникин тарткыла деп бүгүнкү Манашчылар да чыгыш ыктымал. Булардыкынан меники сон деп. Ошондуктан бул бир консенсуска келип, бир ойго келиш өтө татаал деп ойлойм. Сценарий деп калдыңыз, негизи агай. Сценарийдин негизи өзөгү эмнеде? Деги эле бул тасманын бир ортоктуу бир жакшы жерине токтоло кетсеңиз. Бул мындай да. Бул мен жана башында айтып кетпедим, кичине азыр эле айтып өттүм. Бул эми фильмдин биз тарткан нерсеси бул Манаска чейинки бабалары жөнүндө. Жакып ханга чейинки аталар туурасында. Ошолордун жашоо турмушу, анан кантип алар бордук көрүшкөн, кантип жыргал турмушта жашашкан, кантип тиги душмандарга каршы турган, кантип аларды жеңген, кантип жеңилген, анан алар кимдин кысматын кылганда биздин чаап өткөндөн кийин мына ушулар туурасында анан эң айтайын дегеним союзда мына ушундай маалда кыргыздар бир жакшылык күтүп атышат да. Бир жакшылык болор бекен. Биздин балдарыбыздан да бир баатыр чыгар бекен. Биздин арабыздан дагы бир акылдуу, гумандуу адам бир чыгар бекен. Ушу элди башкарган, элди бириктирген, элди ушундай мамлекетти сактап калган, ушу эл үчүн, мамлекет үчүн күйгөн
ошо кыргызча күйгөн адам бир жаралар бекен деп тилеп атышат да бүт кыргыздар. Ошону жаратпаш үчүн алокелер каршы чыгып атат. Ушундай жаралып калса биздин баарыбызды кырат. Ооба. Манасында ушундай айтылат Демек, да. чачырат. Ошондуктан жана боюнда бар аялдардын баарын таң алоке ичин жардырып, жана кыргыздар кордук көрсөткөн да. Жанагы алокенин жана көз ачыгы, алокенин жана биларманы айтып атпайбы? Көз ачык десек да айтпайсың, бул исламга кирип кетти. Аярлар. Биларманы айтып атпайбы? Манас деген төрөлөт, ал мындай төрөлсө, анан колунда мындай болот, анан да башкалардын приметаларын айтып атпайбы? Ошого карап туруп алоке бүт аялдардын баарын тең алып келип алып кырдырып атпайбы? Кыргызстандын боюнда бар аялдын баарын тең. Ошондо элдин баары тең кайгырып атат. Ошондой бала ушулардын арасында болуп калып өлүп кетпесе экен. Ушул бала тирүү калып бир жаралса экен. Ошол бизди сактап калса экен деп атат. Мына биздин өзөгүбүз ушул жерде. өзөгүбүз ушул. Ушуну беришибиз керек. Жакшы. Эми азыр ошого мындай тепкич болуп, анан Манастын төрөлүшү болуп кетсе, дурус болот. Эми мен чын айтайын, эми мультипликаторлор жакшы өсүп келаткан балдар. Чын айтыш керек. Бул өнөрдө сүрөтчүлөр да жакшы өсүп келаткан балдар. Анан Манасты тартабыз деп мындай чыңданып киришкенине мен ойлойм бул эр жүрөк балдар экен деп. Жакшы нерсе. Кыйын нерсе. Убактыбыз дагы аз калды. Бир суроо менен кайрылайын сизге. Мына ушул жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, балдарга түшүнүктүү болуш үчүн депчи. Албетте чоңдор да камтылат. Бирок Манас деген улуу дүйнө, муну түшүнүү абдан оор. Ал эми ошол окуяларды ошол балдардын дүйнөсүнө туура келтирип, жөнөкөйлөштүрүү же болбосо кандайдыр бир жолун таап көрөрмандарга тартуулоо бул өтө кыйынчылык туудурган жагдайда. Бул сөзсүз, бирок муну биз мындай бөлбөшүбүз керек да. Бул фильм малдар үчүн тартылды, балдар үчүн. Чоңдор үчүн. Булар чоңдор үчүн жок. Сюжетти сакташыбыз керек, окуяларды сакташыбыз керек, каада салтын сакташ керек, кийим костюмдарды сөз. Манастын идеологиясын сакташыбыз керек. Ал эми кабыл алуу ал адамдын өзүнүн табитинен. Бала болобу, чоң киши болобу, аны кабылдоо өзүнүн табитинен. Момундай кабылды деп мисалы үчүн бир эле айтпайбыз, Саякбайдын варианты болчу барыңар Манас айткыла деп. Манас деген чыгармачылык. Ар ким манасчы өзүнүн сөз өнөрүнө карата окуяларды айтат. Окуяларды бузбаш керек, салтты бузбаш керек мисалы үчүн. Мына ушундай сакталчу нерселер бар. Бирок эми сен сөзсүз түрдө Сагынбайдын вариантындай, сөзсүз түрдө Баланчанын вариантын айт. Бул жерде мындай деп айтылса, сен муну башка сөз менен айтып коюпсуң деген туура эмес. Анда Манасты бузуп алабыз. Ооба. Окуясын калтырыш керек. Жакшы. Ал эми Манастын чеберчилигине жараша. Эң сонун Анан айылда мен бир нерсени айта алам, кечек боло. Бүгүнкүдөн пайдаланып айта алам. Мен чакырам бүт манасчыларды, Манас таануучуларды бир келип сүйлөшөлүк, мультфильмди көрсүн, ойлорун айтсын. Мен качпайм. кийинкисине дагы Кийинкисине жакшы болот. Муну колго алыш керек. Мен муну киностудияда айттым да, Манастар чогултуп сүйлөшкүлө. Муну бир колго алыш керек депчи. Бул кийин ар кандай сөздөр айтылбагандай болуш керек. Бул бүгүнкү нерсе эмес. Мына кытайлыктар тартты. Түрктөр тартты. Манастын төрөлүшүн тарттылар. Бир 3 мультфильм бар. Манастын төрөлүшү, жигит болушу деген. Мен алып келип көрсөттүм. Мультипликатор мондай кылып туруп. Эми аларда деле кемчиликтер бар. Ооба. Бирок тартты. Алар деле идеаль эмес. Бирок тартты. Бул муну биз өстүрүшүбүз керек. Бир сөз менен. Өстүрбөсөк болбойт эми. Отура берсек, колдон келбейт экен десек болбойт. Туура мисалы сиз айткандай чакырып, адамдарды, манасчылардын баарын чакырып ортого бир нукка келип, бир жолго түшкөндөй Өткөндө премьерасы демиш болдук, бирок ошондо келип, ойлорун айтып, аябай чекилдешсек, мындан да жакшы болмок. Чоң рахмат агай. Бар болуңуз. Эң сонун ойлорду айттыңыз. Албетте мунун баардыгы тең келечектин иши. Кудай буйрса келечекте улуу бир чоң иштерди күтөлү. Биз дагы сөзсүз түрдө ушул Манас эпосу жалпы элге жакшы бир өңүттө тартууланса, бул да биздин жеңишибиз. Улуттук идеологиябыздын түптөлүшүнүн бир жакшы түркү катары эсептелет.